мындай деген сөз бар да, эгер берене болсо киши табылат деген. Була бы статья «Человек найдется» дегендей. Ошол берени канчалык деңгээлде туура пайдаланат. Мисалы, бизде мондай да, баягы жеке намысына шек келтирүү деген берене бар. Маселен, бирөөнүн намысына шек келтирип койгон болсо, карайт. Сот олтуруп алып туруп, шашпай олтуруп карайт. Бул бийликке жакынбы же жакын эмеспи? Эгер бийликке жакын эмес боло турган болсо, анын кадыр баркын 5000 сом деп эсептеп коет. Эгер бийликке жан күйөр азамат болгон болсо, анда анын кадыр баркын биздин жашообузда болуп атат 1,5 миллион сом, 2 миллион сом деп жазып коет. Кезинде билесиздерби? Жанагы Атамбаевдин жакын азамат жигитинин кадыр баркын 1,5 миллион деп журналисти доого чыкпадыбы? Андан да ашмалтай чыккан каттуу баягы адамгерчиликке доо кетирген бир макала жазган дыгы боюнча мен сыяктуу же башкача бир көз караштагы саясатчылар ошондой берене менен, ошол эле берене менен сотко берсе, анын кадыр баркын 15 000 деп баалап коет. Ушундай да. Ошондуктан кеп инсанда эмес, кеп ошол инсан эмне жөнүндө айтып атат. Ошол эле беренени кандай максатта колдонот? Ушул жагына караш керек. Мына Кой Таш окуясы боюнча мамлекеттик комиссия жыйынтыгын жарыяланды. Ал жерде негизинен Атамбаев күнөөлүү деп табылган, анан координация жок деген. Бирок абсурдтук жагы, ошол координациялай турганда мамлекеттик комиссиянын төрагасы болуп турат. Негизи ушул жыйынтыгына кандай баа бердиңиз? Тааныштыңызбы? Анан канааттандырабы бул коомду? Айдар мырза, соңку мезгилдерде кандай гана комиссиялар түзүлгөн эмес. Бир да комиссиянын жыйынтыгына мен ишенбейм. Муну өткөндөгү жыйында дагы жарыя кылганмын. Бир да мамлекеттик комиссиянын жыйынтыгына мен ишенбейм. Мен эмес, бүтүндөй Кыргызстандын эли ишенбейт. Себеп баары саясий өңүттөн жасалат. Эгерде Атамбаев мырза күчүндө турган болгондо, бул комиссия башкача жыйынтык чыгармак. Абдан туура айттыңыз, ошону координациялап тескей турган киши өзү төрагалык кылып аткандан кийин ал комиссия кандай жыйынтык чыгарышы мүмкүн? Мына 2010 жылкы Ош Жалал Абад шаарларындагы болгон окуялар боюнча комиссия жыйынтык чыгарды. Эмне болду? Натыйжада ким жаза тартты, ким күнөөлүү болгондугун ким жарыя кылды? Же болбосо баягы Дача суу айылына учактын түшүшү боюнча. Бүгүнкү күндө сиз, мен, же болбосо ушул жерде отурган коллегалар билесиздерби? Учак кимдики экен, анын ичиндеги жүк кимдики экен билбейбиз го. Сыр го. Түрктөр айтты, бизге тиешеси жок деп. Мына ошондуктан ар кандай мамлекеттик комиссия түзүлгөн болсо, ага ишенүү өтө кыйын. Бүгүнкү күндө кандай кемчилик болсо, Атамбаевдин желкесине илип коюш аябай жеңил. Анан жүрө мүмкүн убакыттар өтөт, кимдин ким экендиги баары ачыкка чыгат. Кезинде Атамбаев деле ушундай комиссия түзүп, Ош Жалал Абад шаарындагы болгон окуяларга ачык так даана ким күнөөлүү экенин көрсөтүп чыгып коюшка толук мүмкүнчүлүк бар. Бирок ал жасалбады тилекке каршы. Саясий да баа берилген жок, укуктук да баа берилген жок. Ушундай комиссиялардын бири катары кабыл алсак болот. Siz августтун соңунда Баткенден Аксыга чейин кыдырып Айданбек Акматов жазган Жалгыз дос деген китептин бет ачарын көрүп келдиңиз. Анан мен өзүм барып Лейликте даярдык көрүп, эл күтүп аткан, бирок бара албай калдыңыз да. Ошол Лейлик району менен Сүлүктү шаарынын эли алиге чейин күтүп атат, эмне үчүн келбей калды деп сизди ошого жооп берип койбойсузбу? Мен бир эмес бир канча жолу жооп бердим. Бизде саясатчы деген көрөгөчүрөөк болуш керек. 4-5 кадам алдын ала билиш керек. Биз алган маалыматыбыз боюнча аябагандай чоң бир азыр Айдар мырза айткан комиссияга төрага болгон вице-премьер мырза чоң бир провокация жасап аткан. Мадумаровду ушул жерден кармап алабызго дегендей бир арам ойлору болгон. Булар ошол провокациялык ишти башташып алып, аны токтото албай калып, мен Лейликке барбай калышымды эсебин албай калыш. Эртеси күнү ошондой чыр чыгып кетти, билесиздер да, чек арада. Мына ушул чек арага чыр чыгууга
Мадумаров себепчи болду деген жарлык тагыш үчүн күн түн каттуу иштешкен. Бул арам ойлор. Кудай насип кылса, буюрса, биз дайым Лейлек районуна барганда 10 миңдеген кишилер тосуп алат. Ушундай күндөр Кудай кааласа келет дагы. Мен ошондо ачыктан ачык бардык суроолорго жооп берем. Сүлүктүү шаары менен кошуп баарына жооп беребиз. Булардын арам ою ишке ашпай калды. Аябай өкүнүчтүү болуп калышты да. Ошондуктан биз ар бир айткан сөзүбүз таразыга салынгандан кийин ар бир кадамыбызды дагы эсебин чыгарып жүрүшүбүз керек. Эл менимче абдан туура түшүндү. Кандай арамзалык ойлор менен даярдыктарды көрүшкөн, бирок анын баары ишке ашпай калгандыгы бул жакшылыкка деп билишибиз керек. Биз чейли кечким эл менен анчалык жолугушуп, эл менен анчалык баарлашып, суроо жоопторду кылбайт. Насип кылган болсо да көптөгөн жолугушууларыбыз бар. Бүтүндөй Кыргызстандын эли менен барабыз буюрса. ТЭЦ боюнча кече жакында өкүм чыкты райондук соттун. Буга чейин ошол ТЭЦ боюнча маселе Кармелектин алдында эл арасында коррупционерлерди, ошол ТЭЦ боюнча 386 миллионду жегендерди камаш керек, кармаш керек деген элдин арасында аябай ууду кептер аябай эле көп болгон. Анан эми өкүм чыккандан кийин алардын бардыгы жана 15 жыл уккандан кийин кадимкидей аяп калышты да. Ошол аяган элди сиз колдойсузбу, оюңуз кандай? Өзү биздин элибиз кызык. Аябагандай кызык эл. Бир керемет элбиз. Жоомарттык жагынан аябай алдына чыгып кетебиз, кереги жок жерде. Эки жактуу жооп беришибиз керек. Биринчи жагы, ошол ичкен жегендери далилденген болсо, аларды жазалоо боюнча чечимдери туура. Маселе жок. Бирок ошону жазалап аткандарга эл тарабынан ишеним барбы деген маселе бар. Бүгүнкү бийлик ошол чечимди кабыл алса, бүгүнкү бийликке ишеним барбы деген. Макул, аларды камап атыптыр. Бирок ошолорду камап аткан адамдар өздөрү таза болду экен деген маселе. Эгерде биздин касиеттүү элибиз ошол чечим чыгарып аткан азаматтардын же чечим чыгар деген буйрук берген азаматтардын тазалыгына 100% көзү жеткен болсо, кол чаап эле кабыл алмак бул маселени. Маселенин баары бүгүнкү бийликке ишенимдин жоктугу, сотторго ишенимдин жоктугу, соттордун бүт баары президенттин гана буйругун аткарат деген ишеним могу жерде көкүрөктө орноп калган. Булар коррупцияны жоюу үчүн күрөшүп аткан жок, жеке кандайдыр бир пикири келбей калган кишилер менен эсептешүү катарында кабыл алышып атат. Бул дагы факт. Эми аларды камагандан биздин казаныбызга аш толуп кетпейт, дасторконубузга нан толуп кетпейт. Кама макул, маселе жок. Мүмкүн сүйлөшүлүп алгандыр. Мен мында неч болушу мүмкүн эмес деген ойдон алысыракмын. 1-2 жыл туруп, анан мунапс боюнча чыгып кете берсиңер дегендей. Себеп ошо камалгандардын баардыгы кече Жээнбековдун шайлоосуна атан төөдөй кызмат кылган азаматтар. Алар унутулбайт. Бир жагы, экинчи жагы. Аны менен кыргыздын жүгү жеңилдеп кетпейт. Тескерисинче, ошончо миллиондогон долларларды уурдаган болсо, Өзбекстандагы башка мамлекеттердеки жасалып аткан иш аракеттей кылып, кайрадан казынага төктүр, кустур. Алар жеп ичип кетип, бир 7-8 жыл жашап, кайра чыгып алып, потолокко чий түкүрүп жашай береби, же алардын жеген ичкенин кайрадан сиздин, менин, балдарым, неберелерим төлөйбү. Алардын түрмөгө жатканынан мага ачык да эмес, таттуу да эмес. Мага алардын жеген акчасын ким төлөйт? Ушул маселе маанилүүрөөк. Эгерде премьер-министрлер, берки ишкананын жетекчилери ошончо миллиондогон акчаларды жеген болсо төктүр. Кайда кетти? Жеп аларды сиңире элек. Анча акчаны жей албайт. Өмүрү өтүп кеткенче дагы бала чакасына дагы аларды жеп сиңире албайт. Алар бир жерде турат. Же чет өлкөлүк бир банктардын эсебинде турат. Ошолорду таптыр дагы. Мына Малайзиянын премьер-министри жасагандай кылып туруп, бир жумада 50 миллиард, 52 миллиард долларды төктүрүп койбоду. Мирзиёев бүгүнкү күнгө чейин төктүрүп атпайбы? Анда төктүр сен дагы. Аларды түрмөгө жаткырып, аларды күн-түн кайтарып, аларга тамак аш берип, жок. Кустур. Кустур. Ошондо биз кол чабабыз. Барекелде дейбиз. Анан